Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз нефтегаз ишканасынан нефти Жалал Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум компания ишканасына жер асты түтүктөр аркылуу келет. Соңку бир ай ичинде адистер СРОнун белгиленген көлөмдөн аз келип жатканын байкашкан. Мындан улам ишкананын коопсуздук кызматы атайын иликтөө иштерин жүргүзгөн. Натыйжада 8 ноябрдан 9-уна караган түнү Көгарт дарыясынын жээгинен Портер унаасы менен нефти уурдагандарды аныкташкан. Бирок унааны таштай качкан ууруларды кармай алышкан эмес. Кочкор Атадан биздин заводко чейин, мына Жалал Абадка чейин нефтинин негизги бөлүгү труба менен келет. Труба менен кечетип ошону келгенде, ошо трубадан ар жерден мына мурдада көп болгон, азыр дагы мына кече дагы кармалды. Кармап алып эми машинесин таштап качып кетти да, ошону менен азыр дагы кармалбай атат. Бул факты боюнча ички иштер органына атайын кайрылышкан. Бирок арадан бир топ күн өтсө да жетиштүү далилдерге карабай шектүүлөрдү кармоо кечиктирилүүдө, дейт ишканадагылар. Муну аталган ишкананын коопсуздук кызматы ууруларды милиция кызматкерлери калкалап жатканы менен байланыштырууда. Биздин ошолорду уюштуруп, уурулукту уюштуруп, бекитип, крышават этип, айтканда крышават эткен адам аказы УДОдо иштейт экен. Опер болуп. Анын бир тууганы Сузактын Роудус иштейт экен, ошо уурулук болгон территорияда. Ошолор кандайдыр бир таасир кылып атабы? Мына 4 күндөн бери биздин ишибиз кылмыш ишин козгоп койгонбуз, бирок ууруларды кармай албай атабыз. Мен өзүм ошо оперлер, Сузактын оперлери менен кошо жүрүп атам. Түндөлөр уктабай, кыйналып неме кылып атабыз, иш кылып атабыз, бирок жыйынтык чыгара албай атабыз. Ошону мен ойлоп атам, ошол баягы крышават эткен милициялар үйрөтүп, барбагыла, силерди алдап деп, ошон үчүн келбей качып атам. Ал эми ууруларды калкалап жатат деген айыптоону Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктаган да, төгүндөгөн да жок. Болгону учурда шектүүлөрдү издөө жүрүп жатканын айтууда. Окуя болгон жердеги Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа азыр далил катары ошол жерде уурдалган буюмдар бар, далил буюм катары тергөөгө алынды. Ошондой эле учурда бул келтирилген материалдык чыгымдарды аныктоо боюнча ошол Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомуна дагы билдирүү жиберилген да. Ошол чыгымдарды аныктасак, ошого жараша чечимдерди тергөөчүлөр көрөт да, кабыл алат. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунан билдиришкендей, учурда келтирилген чыгымдын так көлөмүн аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Алар кошумчалагандай 1 тонна нефтинин баасы бүгүнкү күндө 30 000 сомдун айланасында. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.